Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Сабагыбызды улантабыз. Бүгүн 10 сабак, жыйынтыктоочу сабак. Биз буга чейинки өткөн маалыматтардын баарын кайталайбыз, жыйынтыктайбыз. Ошону менен бүгүн курсубуздун биринчи бөлүгүн аяктап жатабыз. Анда эмесе аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоодон баштайлы. Эң негизги сунушубуз, аналогиялардагы сунушубуз, байланыштыруучу сүйлөм түзүү. Башкача айтканда, мисалы ошол жердеги болбогон бир эки сөздү алып туруп, сүйлөм түзүшүбүз керек. Анан ошол сүйлөмдү варианттардагы сөздөр менен дагы колдонуп көрүшүбүз керек. Кайсынысы үлгү жупка туура келсе, ошондо ошол вариант туура жол болуп эсептелет. Эми ушул байланыштыруучу сүйлөмдү түзүү үчүн бизге керек болгон ошо аналогиянын түрлөрү бар. Алардын түрлөрүн мындайча көрсөк болот. Мисалы, так аналогиялар же болбосо так байланыштагы аналогиялар десек болот. Булар муну өткөнбүз. Мисалы, суу суюк. Суу дайыма суюк болот. Сөзсүз суюк болушу керек. Бул так. Эгер суюк болбой калса, ал суу болбой калат деген мааниде. Андан кийинкиси ыктымалдуу болчу. Ыктымалдуу дегенде бул жерде мүмкүн же андай же мындай деп да айтсак болот. Мисалы, бой узун болушу мүмкүн, бой кыска болушу мүмкүн, салмагы оор же жеңил болушу мүмкүн дегендей. Андан кийин байланыштыруучу сүйлөм үчүн биз башка берки майда байланыш түрлөрүн өткөнбүз. Мына ошол курстун биринчи бөлүгүндө силер көрүп турган байланыш түрлөрүн өттүк. Аларды бир сыйра кайталай турган болсок, биринчиси себеп натыйжа. Мисалы, тайгалануу, жыгылуу дейт. Тайгалануунун натыйжасында жыгылуу болушу мүмкүн. Эми ушул жерден жанагы айтканыбыз, бул жерде ыктымалдуу байланышта болуп атат. Мына тайгалануунун бул себеп болуп, анын натыйжасында жыгылышыбыз мүмкүн. Муну так деп айта албайбыз, себеби дегенде жыгылбай да калышы мүмкүн адам. Тайгаланып туруп кайра жыгылбай кетип калышы мүмкүн. Кийинкиси бүтүн бөлүк. Бул жерде мына үйдүн бир бөлүгү терезеси болду, башка бир бөлүгү кабылга болушу мүмкүн. Мына бүтүн зат, үй дегенибиз бүтүн, бөлүктөрү ошо терезе болду, бир бөлүгү. Андан сырткары бүтүн бөлүктө жанагындай майда жалаң ошондон турган бөлүктөрү да болушу мүмкүн. Мисалы, үйдү жалаң терезелерден турат дей албайбыз, себеби бул бир гана мүчөсү. Ал эми мисалы, саат, мүнөт десек, сааттын майда бөлүктөрү мүнөттөр десек болот. Же болбосо мисалы, бир өлкө, область десек, анда дагы областтар эмне болду? Майда бөлүктөр болду десек болот. Кийинкиси зат, курам. Бул жерде мына нан башында бир камыр болгон, баштапкы курамы. Андан азыр мисалы күкүмдөрдөн турат деп койсок болот. Эми албетте ал баягы майдаланганда билинет. Кыскасы, ошо курамында эмне бар заттын, ошол жөнүндө сөз болот. Кийинкиси жалпы конкреттүү болгондо, конкреттүү бир түрлөрү жөнүндө, жалпы бир түшүнүктүн конкреттүү бир түрлөрү жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы, жаныбар деген жалпы бир түшүнүк болсо, анын бир түрү конкреттүү топоз болушу мүмкүн, же болбосо уй болушу мүмкүн, же жылкы жана башкалар болуп кете берет. Зат, өлчөө бирдиги дегенибиз бул бир затка тиешелүү түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мисалы, аркан, анан аны узундугун өлчөгөндө мисалы метр менен бирдиги болот. Бул жерде 4 түшүнүк бар болчу. Мисалы, заттын өзү, мисалы аркан дегендей, анан анын эмнесин өлчөсө болот? Узундугу ошо өлчөнүүчү түшүнүк. Эмне менен өлчөсө болот? Ошо сызгыч жана башка приборлор менен эсептесе болот. Мисалы, рулеткалар менен. Демек, шаймандар бар, анан өлчөө бирдиги. Ушул 4 түшүнүк бири-бири менен колдонуп калышы мүмкүн аналогия суроолорунда. Кийинкиси түшүнүк таасир болчу. Мисалы, ара карагайга таасир этип атат десек болот. Ошондой эле бул жерде дагы түшүнүк, таасир этүүчү түшүнүк бар, таасиринин өзү бар, андан таасир астында калган түшүнүк бар. Ушулар бири-бири менен келип калышы мүмкүн. Маанилеш түшүнүктөр булар синонимдер, ал эми карама каршы булар антонимдер. Ошо менен биз бул жерден 8 аналогия байланыш түрүн өттүк. Буга кошумча берки жанагы экөө дагы кетти, так, ыктымалдуу деген. Бул курстун биринчи бөлүгү боюнча болду.
Калган байланыш түрлөрүн курстун экинчи бөлүгүнөн көрсөңөр болот. Анда кийинки бөлүмгө өтөлү. Эне тилинде окуу жана түшүнүү. Бул жерден дагы эң негизгиси биздин максатыбыз бул курста эмне болгон, тексттин курамын үйрөнүү, изилдөө, тексттин ичинде эмнелер болушу мүмкүн деп, мисалы, себеп натыйжалар, көйгөй чечимдер, окшоштук айырмачылыктар, эмоциялар, сезимдер, фактылар, факты окшошкондор, сыпаттоо сүрөттө, карама каршылыктар, жеке пикирлер, тезис далилдер, окуя баяндар, ой келишпестиктер дейт жана башкалар. Бул жерде ой келишпестиктер менен карама каршылыктар окшошуп кетиши мүмкүн. Карама каршылыктар болгондо ал жерде төгүндөө болуп жатат. Мисалы, тезис далил болгондо ошо аргументтер айтылып жатат. Жалпы ушул түшүнүктөр текстте болушу мүмкүн. Албетте бир текстте баардыгы тең болот деген нерсе жок. Мисалы, бир текст бир гана себеп натыйжа болушу мүмкүн, башкасы бир гана сыпаттоо сүрөттөө болушу мүмкүн дегендей. Демек, тексттен ушуларды издей окушубуз керек. Буларды дайыма биле жүрүшүбүз керек. Ошол. Буларды дагы бир сыйра кайталаган болдук. Андан сырткары ушул курста биз суроо түрлөрүн өттүк. Эң биринчи суроо түрү бул тексттин детальдарын талдоо боюнча суроолор болчу. Детальдарын дегенде тексттин ичиндеги майда чүйдөлөрүн сурай турчу суроолор. Мисалы, биринчиси текст боюнча мунун себеби эмне? Бул эмненин айынан ушундай болду деп ушундай суроо болду. Экинчиси сыпатты суроо боюнча болду. Бул кандай деген сыяктуу. Анан бул ишти ким же эмне аткарат деген да суроо болгон. Андан кийин текст боюнча төмөнкүлөрдүн кайсынысы аныктайт? Бул ошол 1, 2, 3 суроолорду да камтып турган суроо. Жалпы жонунан башкача айтканда варианттарга бир маалыматтар жазылат. Анан ошол варианттардын кайсынысы текстке туура келип калса, барабар болуп калса, ошол туура жооп болот. Далил бул жерде эми пикир, ойлор айтылып, анан анын кандайдыр бир аргументтер менен далилдениши, аларды өттүк. Бул маалымат эмнени жокко чыгарат? Төгүндөө дегенибиз ушул болчу, жокко чыгаруу, каршы чыгуу. Мисалы, бирөө бир нерсени жакшы десе, жок, жаман деп каршы чыкканыбыз. Бирөө бир нерсени көп десе, жок, аз деп каршы чыксак, ошол жокко чыгарганыбыз болот. Анан текст боюнча мунун тигинден кандай айырмасы бар? Бул жерде окшоштуктар, айырмачылыктар, артыкчылык, кемчилик деген нерселер айтылды. Булардын баардыгын өттүк. Андан соң эне тилинин практикалык грамматикасына келели. Бул жерде бир баса бериле турчу нерсе практикалык грамматика деген сөздүн мааниси. Эмне үчүн жөн эле грамматика деп койбой, практикалык грамматика деп жатат. Анан эмне үчүн теориялык грамматика деген жок? Биз өткөн бул түшүнүктөр, мисалы, лексика, морфология, орфографияларды өттүк. Булар суроонун өзүндө, тесттин өзүндө ушул сыяктуу терминдер келбейт, суралбайт. Ошондуктан мисалы, лексикада эмне болушу мүмкүн? Лексика деген сөздүн өзү колдонулбашы мүмкүн. Керек болсо антоним, синоним деген сөздөр келбейт. Ордуна кыргызча, накта кыргызча сөздөр менен түшүнүктөр берилиши мүмкүн. Мисалы, сөздүн мааниси, түз маани, өтмө маани дегендей. Синонимдин ордуна мисалы маанилеш деген сөз колдонулат. Карама каршы деп ошо антонимдин ордуна колдонулат. Мисалы, жазылышы бир, бирок маанилери таптакыр башка дей турган болсок, ал амонимдерди сурап жатат. Фразеологизмдердин ордуна туруктуу сөз айкашы деген сыяктуу түшүнүктөр, сөздөр колдонулушу мүмкүн. Анан ошондо биз жакшы адашып кетпей, алданып калбай туура жооп беришибиз керек. Бул лексика боюнча болду. Морфологияда бул эми сөз түркүмдөрүн өттүк. Андан сырткары эң маанилүү болгон нерсе сөзгө уңгуга уланган мүчөлөр. Ошо мүчөлөрдүн баштапкы формаларын, ошолорду жакшы кайталагыла, жакшы ар бир мүчөнүн баштапкы формасын биле жүргүлө. Мисалы, эң эле жөнөкөй бул жөндөмө мүчөлөрү. Ошол кайсы жөндөмөнүн биринчи формадагы мүчөсү кандай, ошону билип алышыбыз керек. Бул морфология боюнча болду. Анан орфографияда негизинен жалпы жонунан алганда кыргыз тилиндеги сөздөр кандай угулса ошондой жазылат. Эми көпчүлүгү десек болот. Анан айрым гана сөздөр ошо кээ бир эрежеге келип такалат.
мисалы татаал сөздөрдү бөлөк жазыш керек, мисалы кошмок сөздөрдү. Ал эми татаал сөздүн ичинен кош сөздөрдү дефис менен жазыш керек дегендей. Анан бул орфографияда дагы өтө маанилүү болгон нерсе бул этиштерге уланган ар, ып деген мүчөлөр болду. Ар мүчөсү эгерде үндүү менен уланса, үндүү менен бүткөн этишке уланса созулат, үнсүз менен болсо созулбайт. Андан кийин ып мүчөсү мисалы п тыбышы менен бүткөн этиштерге ып улаганда ал дагы созулма болуп кетет. Мисалы жап дегенге жабып эмес, жаап болот. Тап дегенге табып эмес, таап болот дегендей. Кыскасы ушулардын баардыгын өттүк. Бул 3 бөлүмдү ошол курстун биринчи бөлүгүндө өттүк. Ал эми калгандарын синтаксис, пунктуация, стилистика, кеп маданиятын курстун экинчи бөлүгүндө өтөсүңөр. Ошо менен курсубуз соңуна келди. Азыр болсо тесттерди иштейли. Бул жерде бир нече суроо бар, баардык бөлүмдөн болот. Анда кагаз калемиңерди даярдап, иштегенге даяр болгула. Анда эмесе аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча баштадык. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү. Бешинчи суроо. Алтынчысы бул сүйлөм толуктоо. Жетинчиси. Сегизинчиси. Ошо менен аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо бүттү. Видеону улам токтотуп, ары бери жылдырып шашпай иштегиле. Азыр болсо окуу жана түшүнүү боюнча тест болот. Бул жерде текст берилген. Ал текстти жакшылап окуула, токтотуп, анан суроолоруна жооп бергиле. Анда эмесе баштадык. Тексттин биринчи бети. Экинчи бети. Үчүнчү бет. Төртүнчү бет. Бешинчиси. Алтынчы бет. Эми ушул текст боюнча берилген суроолор. Биринчи суроо. Экинчиси. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Бул жерде айта туруш нерсе 29-49 саптар деген текстте көк түс менен белгиленген. Ошолорду таап, ошолор боюнча жооп бересиңер. Бешинчи суроо. Бүттү. Эми грамматикага келебиз. Грамматика боюнча биринчи суроо. Экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Бешинчи суроо. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыз да соңуна келди. Жалпы биринчи курсубуз соңуна келди. Кийинки курста көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.